мектепти чыгарып бериш үчүн сиңдим 15 миң берген, мен 20 миң бергем. Кассага төлөдүңүз же колуна өрдүңүз? Жок, колуна бергенбиз. Анда касса жок болчу, бизге касса дешти эмес да. Колубузга бергиле, анан кийин биз жасап беребиз деп, мынакей өз көзү менен, өз колу менен алган, 20 миңимди алган. Менден кеткен ашып кеткен деген эметип, анан кийин мен ордун кайтарып берем. Эмне үчүн сиз азыр миллион сом турган жер участокты артка кайрыйсыз? Ката болсо эмне үчүн кайрыйсыз? Айтсаңыз, мен ошон үчүн иликтеп атам да. Сиз күнөөңүз жок болсо, сиз эч качан аны жаңылыштык болуп калып турду, артка кайрышыбыз керек да бардык нерсени. Эки жердин орду бар да, кантип жок болсун, чечимдер чыккандан кийин. Көрдүңүздөрбү, анда госрегистрда мен ойлоп койдум. 1000 жада калса 10 миң деген кылмыштар жаткан экен. Ошон үчүн анча-мынча жана госрегистр менен архитектурадагы кымбат баалуу машиналарды айдагандар дагы жөн эмес окшойт, элдердин чырылдаганда жөн эмес окшойт. Кыскасы ким көбүрөөк берсе, ошонукун чечип өргөн да. Андыктан катталганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.